Ортомчул компаниялардын эки жагы бар да. Биринчиден ортомчу компаниялар эгер өзлөрүнүн сети болсо, өзлөрүнүн тиги подстанциялары, өзлөрүнүн аба чыбалгылары болуп туруп, ошол жерден өзлөрү бизнес кылып атса, бул бир жөн. Анан экинчиден болсо бир ортомчу компаниялар бар. Бир электр энергиясын алыш үчүн жөн эле арендага алып алышып сеттерди. Анан кийин ортосунан пайда көрөт да. Бул жерде ортомчу компанияларды мыйзам чегинде бар, булар болуш керек. Бирок ортомчу компанияларга тарифти коюп бериш керек, чтобы өндүрүштөн алып аткан электр энергияны тарифи кандай болуш керек? Тарифи бардык ортомчу компанияларга бирдей болуш керек. Анткени бир ортомчу компанияга тариф өйдө, биринчи, экинчи компанияга өйдө болуп атпайбы? Мисалы, затраталар эле көбөйтүп туруп эле регулятивный органга барышат, тарифтерин көбөйтүп алышат дагы, анан кийин ортосундагы маржалары көп болуп калып атпайбы? Ошон үчүн бул жерде чыныгы эле баягы иштейин деген ортомчу компаниялар бар. Алар иштеп атышат, мисалы, Электросила, башка компаниялар. Анан ошону эле берки жанагы арендага линияларды, көмөкчү ордондорун алып эле тиги ортосунан пайда тапкандарды, аларда тең тариф койсо, өзлөрүнөн өзү эле жоголуп кетет. Бул жерде энергия компаниядан сатып алат ортомчу компаниялар. Бирок ошон үчүн жана тариф жөнүндө айтып атпаймынбы? Бул жерге тариф баарына бирдей болуш керек. Мисалы, кээ бир компаниялар болсо, биздин затратабыз көп, анан буягына, тиягына деп немелерин баарын кошуп, болбогон эле бир капитальный ремонт, текущий ремонт дегендей мындайлардын баарын кошуп туруп эле тарифин көбөйтүп алат да. А кээ бир компаниялар чыныгы эле өзүнүн баягы затратасы, өзүнүн жана рентабельности менен тариф алгандар бар. Ошон үчүн экиге бөлүш керек да, бул ортомчу компанияларды. Жана мен айткандай, ошо тарифти баарына бирдей кылып, баары тең тайлашып туруп небете турган болсо, анда жанагы өлже ортомчу компания деп коебузбу, ошолор өзлөрүнөн өзү эле жоголуп кетет. Закон боюнча болуп аткандан кийин керек да. Анткени мамлекеттик компанияга да булар баягы неме кылып туруш керек да, баягы тенденция кылып атаандашып, өзлөрү иштеп, өзлөрү мисалы кичи чакан кес болобу, же болбосо күн менен пайдаланган электр энергияны неме болобу, ошо шамал менен пайдаланган электр энергияны кылышабы. Алар дагы ошолор ортомчу компанияга кирип, өзлөрүнчө баягы электр энергияны өндүрүп, анан сатыш керек да. Анан